Мамлекеттик тилди толук кандуу колдонуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Кыргыз тилин үйрөнүү боюнча заманбап методикалар иштелип чыгып, өлкөдөгү бала бакчаларда окутулуп баштаган кыргыз тили азыркы күндө жалпы мектептин тилине айланды. Мамлекеттик кызматкерлерди окуткан программалар кабыл алынды. Мамлекеттик тилде сапаттуу жазуу, сүйлөө, жана оюн так, дааны айтуу бул заманбап мамлекеттик кызматкердин негизги милдеттеринин бири. Ушул максатта өлкөдө 5 жылдан бери Кыргыз тест ишканасы кызматкерлердин жумушка орношуусунун алдында тилди билүү деңгээлин текшерип, баасын берип келет. Грамматика боюнча 97%га тапшыра алдым. Анан окуу боюнча 72% болуп калган экен. Анан жашоом, чөйрөм, көчөм, кошуналарым жашаган жерде 85-72% алышым мен үчүн уят. Аракет кылышым керек. Быйыл бир гана мамлекеттик кызматчылар эмес, ошондой эле мектеп бүтүрүүчүлөр да тесттен өттү. Атап айтсак, 5166 окуучу, мектеп бүтүрүүчүсү өзүнүн демилгеси менен бизге келип дагы биз барган жерден дагы айтор тест тапшырып, бара-бара албетте бул сөзсүз милдеттүү деген тесттерге да өтөт. Мамлекеттик тилдин саясатынын аркасында кыргыз тилин үйрөнгөндөрдүн саны өстү. Бирок иш кагаздары мамлекеттик тилде жүргүзүүдө мүчүлүштүктөр бар. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасына ылайык 2020 жылга карата бардык мамлекеттик структуралар иш кагаздарды кыргыз тилинде жүргүзүүсү кажет. Бирок иш жүзүндө көпчүлүк расмий органдардын даярдыгы чабал. Алсак парламенттин жыйындары мамлекеттик тилде өткөнү менен мыйзамдардын долбоорлору азыркыга чейин расмий тилде жазылат. Котормо бул өтө чоң жооптуу иш. Мыйзамдын туура которуш керек, себеби мамлекеттик тил түп нукасы болуп саналат. Кыргыз тилин өнүктүрүү, жаштардын бардык чөйрөдө колдонуусуна дем берүү максатында президент өзү жыйындардын басымдуусун мамлекеттик тилде алып барат. Өкмөттүн жыйындарынын да көпчүлүгү кыргыз тилинде өтөт. Жогорку кеңеште тегилже бул маселени мыйзам долбоорлорун талкуулоо мамлекеттик тилде жүрөт. Глобалдашкан коомдо адамдын 3-4 тил билүүсү мактаныч болбой калганын депутат Жанар Акаев белгилейт. Бирок кеп канча тилде көп сүйлөгөндө эмес, адабий тилде таза, туура сүйлөгөнү маанилүү дейт ал. Биз мына жаштарды канча тил билсең дагы, кайсыл дүйнөдөгү эң мыкты 10 университеттин биринен, Оксфордтон же Гарвардтан билим алып келсең дагы, ошо өзүңдүн эне тилиңде нукура, таза сүйлөгөн бул эң маанилүү экенин биз дайыма айта жүрүшүбүз керек. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганынын 30 жылдыгын белгилөө үчүн өкмөттө атайын комиссия түзүлгөн. Ал 22 беренеден турат. Мамлекеттик тилдин мааракелик жылында аткарылып жаткан иш-чаралар, алардын мазмуну жана келечекте жасалчу жумуштарды 16 сентябрда президент Сооронбай Жээнбеков улуттук тил комиссиясынын төрагасы Назаркул Ишекеевди кабыл алган учурда талкуулады. Мамлекеттик тилди күнүмдүк турмушта гана пайдалануу менен чектелбей, бардык тармакта кеңири пайдалануу зарылдыгын президент эске салып, илим, билим, маданият жана экономика тармагында мамлекеттик тилди терең киргизүү негизги милдет экенин айтты. Адистик адабияттарды кыргыз тилине которуп, медицина тармагы болобу, же техника тармагы болобу, технология тармактары болобу, экономика, юриспруденция ушулардын баарында ушул аябай көп иштер бар. Бир топ дагы убакыт керек дагы ушуну калыптандырыш үчүн. Жакшы жаңылык, башка тилден келген терминдерди жана сөздөрдү которо турган атайын термин комитети түзүлөт. Аны менен Улуттук илимдер академиясынын тил жана адабият институту алектенет. Терминология маселеси да өтө күчтүү маселе, өтө татаал маселе. Анан бул терминдердин баардыгы эл аралык терминдер да. Биз ошолордун баарын жөнүнө которуп атабыз өзүбүзгө. Жок, анын баардыгы кандай болсо, так ошондой колдонуш керек. Айрым бир ошо биздин менталитетке, биздин каада салтыбызга туура келип, ошолор мурда болсо, ошолорду жандандырсак болот. Ал ашып кетсе, ар бир тармактарда бир 6-7%. Тилди өнүктүрүү жана жайылтуу үчүн ааламдашуу доорунда жасай турган чаралар бар. Ал интернетте тыгыштарды киргизип, дүйнөнүн ар кайсыл бурчунда жүргөн элдин үйрөнүшү жана пайдаланышына шарттарды түзүү. Мигранттар, алардын бала бакарасы, небереси кыргыз тилин унутпаш үчүн биз иш-чараларды иштеп чыгышыбыз керек. Үчүнчү, жаңы доордо, ушул глобалдык интернет доорунда биз кыргыз тили, технологиянын, инновациянын, балдар үчүн мультфильмдердин тили болуу, интернеттин тили болуунун камын көрүшүбүз керек. Анан доор келди, мындан кийин Кыргызстанда гуманитардык багытта, географияда, укукта, адабиятта, саясатта илимий диссертацияларды жалаң кыргыз тилинде
мамлекеттик тилде жарыя кылышыбыз керек. Кыргыз тили түрк тилдериндеги эң байыркы тил, эң бай тил, эң поэтикалуу тил, эң кооз тил. Биз ошол тилге татыктоошубуз керек. Кыргызстандык мигранттар эң көп жашаган өлкө Орусия. Расмий маалыматтарда 500 000 кыргызстандык федерациянын борбору Москвада жашайт. Москвада кыргыз маданиятын жана тилин окутуп үйрөтүү боюнча борбор өз ишин баштады. Борбор кыргыз эл жумоктору, улуттук оюндар аркылуу балдардын мекенге болгон сүйүүсүн ойготуп, каада салт, үрп адаттардын баалуулуктарын таанып билүүсүнө жардам берет. Өзүңөрдүн көз карашыңар ошол болуп жаткан окуяларга жараша. Мамлекеттик тил катары кыргыз тилинин өнүгүүсүндө 30 жыл аз убакыт экенин айткан окумуштуулар анын мындан ары өнүгүшүндө ар бир адамдын салымы чоң дешет. Эң башкысы үй бүлө институту. Жаш муундарга үй бүлөдөн улуттук баалуулуктарды, анын төл баш болгон эне тилин, улуттук тарых институтунду, улуттук тарыхты, улуттук үрп адатты, салт сананы, маданиятты, анан мекенге болгон сүйүүнү үй бүлөдөн балага өткөрүп беришибиз керек. Суроо талап күч болсо, тилди үйрөнүүгө каалоо чексиз. Буга чет элден келип 5-6 айда кыргыз тилин үйрөнүп, сүйлөп, ырдап жүргөн АКШ, Жапония, кореялык ыктыярчыларды мисал келтирүүгө болот. Окумуштуулар жер жүзүндө 7000ден ашуун тил бар экенин айтышат. Ошол эле маалда азыр дүйнөдө ар бир 2 аптада бирден тил унутулууда. Ушул кылымдын соңуна чейин алардын жарымы жок болуп кетиши мүмкүн экенин изилдөөлөргө таянып айтып келишет. Тилдин сакталышы жана анын өнүгүшүндөгү башкы кепилдик Конституция. Ананда ал тилде канча адам сүйлөгөнү маанилүү. Кыргыз тилинде 6,5 миллион адам сүйлөп, ээн эркин баарлашып, жазганын эсепке алганда кыргыз тили жоголуп кетүүчүлөрдүн катарында эмес. Ага карабастан анын аруулугун, сапатын сактап, жайылтуу үчүн мыйзамдыкта, аткаруучулукта шарттар керектигин адистер айтышат. Бурулай Сурманкулова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.